Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бул видео абдан маанилүү, себептеген геолокация тууралуу көптөгөн сөздөр башталды. Ошо боюнча Амина приложениясы боюнча толук маалыматты биз Москва мэриясынан мындай кагаз түрүндө алдык. Ошо эркине кандай колдонобуз, эмне кылабыз, бүт баарын сизге төкпөй чачпай айтып беребиз. Сөз баштаардын астында сөзсүз түрдө ушул видеону достор менен, тааныштар менен, Россияда жүргөн негизги эле мекендештердин баары менен бөлүшүп коюңуздар. Себептеген бул чын-чынында келгенде келечекте бизге абадай керек болчу маалыматтардын бири. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында мурда 109 федералдык мыйзам 2006 жылдан бара иштеп келаткан. Бул болсо жана постановка на миграционный учет иностранного гражданина деп коет. Мурдагы биз адатта көнүп жүргөн эле регистрация маселеси. Эми 2025 жылдын 23 майында жаңы федералдык мыйзам чыкты. Федералдык мыйзамдын номери 121. Ошонун негизинде эксперимент катары Москва жана Москва областында жашаган биздин мекендештер жаңы мобилдик приложениянын негизинде, геолокациянын негизинде жүрүүсү талап кылынууда. Буга чейин эки ача маалымат бар болчу. Бирөө айтып келчү, бул баягы ыктыярдык түрдө деп, бирөөсү абзел түрдө. Эми бул жерде айтылып жатат, бул сөзсүз чет элдик жарандарга, Москва жана Московская областында иштеп аткандарга, алардын ичинде Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Армения, Казакстан, Грузия, Азербайджан, Молдова жана Украина жарандары эгерде Москва жана Москва областында жашап атса, бул сөзсүз түрдө абзел деп атат. Демек 1 сентябрдан баштап баардыгыбыз, ар бир мекендеш, ар бир мигрант ошол мобилдик приложенияны көчүрүп алыш керек. Мобилдик приложение бүгүнкү күндө App Store'до жок, iOS'то жок, бул Ru Store'дон көчүрүп аласыңар. Бүгүнкү күндө Android версиясы бар экен. Эгерде силерде iPhone болсо, 1 сентябрга жакын ошо Ru Store'до көчүргөнгө мүмкүнчүлүк бар деп бизге бир сыйра маалыматты берди. Ал Amina мобилдик приложениясынын тиркемесин силер ошо Ru Store'дон өзүңөр эле көчүрүп алганга шарт бар, өзүңөр көчүрөсүңөр. Ошонун негизинде жашаган жерге данныйлардын баарын толтуруп туруп, жашаган жерде ошо адресин жазып туруп, геолокацияны включать этип коесуңар. Бирок сөзсүз түрдө айта кетчү нерсе, ар 3 жумуш күн сайын ошол жашаган жерди сөзсүз түрдө кайрадан жаңылантып, обновление кылып туруш керек экен. Эгерде 3 күндөн өтүп кетсе, анда чет элдик жаран автоматтык түрдө ошол жерде миграциялык каттадан чыгат. Ошонун негизинде реестр контролируемых лицке түшүп калышы толук ыктымал. Эми бул жерден жаңы система болуп аткандан кийин силер менен биз жүдөйбүз бир сыйра, көнбөйбүз. Ошон үчүн бир аз убакыт керек, убакыттын ичинде бир аз көнүм шаардатка салып туруп, анан кийинчерээк дагы кандай суроолор болсо, толугу менен дагы силерге шашпай айтып беребиз. Мобилдик приложение 2 жол менен көчүрсөңүздөр болот. Биринчиси, мобилдик телефондон, Ru Store'дон өзүңөр көчүрүп алды. Эгерде өзүңөр такыр көчүрө албайсыңар, анда ММЦ, многофункциональный миграционный центр, Москва жергесинде Сахаровада бар, жана Москва областында Одинцовода бар. Ошо ММЦден барып туруп, кызматкерлерге кайрылсаңыздар, ошолор силерге жанагы Сбер онлайнды көчүргөндө эле компьютер аркылуу телефонго киргизип туруп көчүртүп берет. Анан кийин биз бул жерден ошол бир нече суроолорду бердик. Ошо суроолорубузга кайрадан 8 суроо бердик. 8 суроого кайрадан мындай кылып бизге төкпөй чачпай айтып беришти. Эми бул жерде биз айтып атабыз, биз биринчи сурообуз. Мурдагы регистрация ошо бойдон кала береби? Жана бул параллелдүү түрдө иштейби? Кандай болот деп суроо берип атабыз. Ошол суроого айтат, эми 2000 мыйзамдын негизинде бул эксперимент, бул Россия боюнча эмес, болгону Москва, Московская область боюнча сөзсүз түрдө ар бир жаран, чет элдик жаран сөзсүз түрдө Аминаны көчүрүп туруп, ошо менен иштеши абзел деп бул жерде төкпөй чачпай айтып берип турат. 1 сентябрга чейин Аминаны көчүрүп алып туруп тесттик катары көчүрө берсеңиздер болот. Тесттик катары каалагандар каалабаңдар. Бирок 1 сентябрдан баштап сөзсүз түрдө ар бир жаран ошол экини мобилдик приложениесине көчүрүп алышыңар керек деп айтып атат.
бара буга баарыбыз өтөбүз, бара полиция кызматкерлери дагы регистрацияны сурабайт, ошо обмена приложенияны сурап калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошого дагы даяр бололу. Биз суроо берип атабыз кийинки суроону. Эгерде чет элдик жаран көчүрдү, ошол жерде жашап атат, телефонун жоготуп алса, интернет өчүп калса, же болбосо телефонун бирөө уурдап кетсе, же дагы бир кандайдыр бир ушундай чипи болсо, эмне кылат десек, айтып атат, анда тез аранын ичинде башка телефон алып, башка номер алып туруп, ошол жерде кайрадан жакынкы тез 3 күндүн ичинде кайра восстановление кылганга аракет кылыш керек. Болбосо муну МВД нарушение катары кабыл алат дагы реестрге киргизип коюшу мүмкүн деп ошентип айтып атат. Урматтуу мекендештер, кайрымдуу мекендеш долбоорубуз уланып жатат. Силерге сим карта керек болсо, биздин жарандардан алып колдонсоңуздар болот. Чыныгы безлимиттик тариф 490 рубльдан айына эсептелинет. Ошол кайрымдуулукка түшкөн акчанын 20% муктаж болгон мекендештердин муктаждыгына кетет. Сурап билүү телефондору +7 900 144 14 14. Госуслуги боюнча, биометрика боюнча, каттоо боюнча толугун силерге жардам берет. Кайрылы бериңиздер, мекендештер, колдоп жүрө бериңиздер. Кийинки суроо. Эгерде чет элдик жаран Москва жергесинде иштеп эмгектенип туруп, кокусунан башка регионго чыгып кетсе, Сахалинге, Камчаткага, Казанга, Питерге же башка шаарга чыгып кетсе, анда кантип ошол эркин силерге айтып берет десек, башка жакка чыккандан кийин мыйзам чегинде 3 күндүн ичинде ал жактан мурдагы мыйзам боюнча, 109 федералдык мыйзам боюнча мурдагыдай эле регистрацияга турат. Ошол жерде регистрация тургандан кийин автоматтык турда биягы өчөт. Өчкөндөн кийин кайра деле ошол региондо кайра иштеп эмгектенип жүрө берсе болот. Анан кийин кокусун командировкага чыгып калгандар деле мекендештер болсо, башка регионго барып ошол жака командировкага барган жерде миграциялык каттоого, отельге, гостиницага, хостелге туруп, ошо канча күн жашаса, кайра келип туруп, кайрадан жандырып иштеп жүрө берет деп бизге Жашынакай жооп берди. Эң негизги көйгөйлүү суроо бердик. Биздин жарандар бир батирде бир нече үй бүлө жашайт. Эми бул баарыбызга эле баягы жаңылык эмес. Мурда тилекке каршы мекендештер бир квартирага 20дан андан ашык кишилер жашап эмгектенип жүрчү эле. Эми болсо бир аз ошол жерге арбын болуп калды. Бир 3 комнаттуу батирде, мисалы үчүн 3 үй бүлө жашайт. 3 үй бүлөдө ар бир үй бүлөдө жок дегенде 2ден, болбосо балдары менен 4төн киши болгондо эле 10дон ашык киши бир батирде жашап калат. Эми ошонун бүт баары тең ошо локацияга эгерде киргизсе, эч кандай проблема болбойбу? Полиция келип аларга тийишпейби? Батирдин ээси монча кишинин ордуна мынча киши жашайт экенсиңер деп тийишпейби дегенге бизге кыска нуска жооп берди. Орусча айтканда, количественное ограничение при постановке на учет иностранных граждан федеральным законом от 23 мая 2025 года номером 121 федерального закона не предусмотрено. МВД России, согласно своим полномочиям, осуществляет контроль за пребыванием на территории Российской Федерации иностранных граждан. То есть бул жерде батирдин эсинде эч кандай да болбойт. Анан кийин чет элдик жарандар канча батирде киши болсо, ошонун бүт баарын көрсөтүүсү абзел. Бул жерде эч кандай нарушение жок деп эле кыскача бизге ошол эркини айтып берди. Анан кийин дагы бир суроо берип атабыз. Ошо батирдин эси ал арендага, ижарага берип туруп, ошону өзүнө прибыль катары көрсөтөт. Ага батирдин ээсине тийишпейби? Монча мигранттуу үйүңө жашатып алыпсың десе, эч кандай тиешеси жок. Ал бул аны менен налог службасы өздөрү иштейт. А биз болсо ошол чет элдик жарандарды эң негизги камсыздап, кайсыл жерге жашап аткандарын билип туруп, ошонун негизинде мыйзам чегинде өзүбүздүн жолду алып баратабыз деп жооп беришти. Так, андан кийинки суроо, миграциялык каттоону мурда баарыбыз билебиз. Чет элдик жаран, то есть Кыргызстандын жараны Россияга келгенде 1 айдын ичинде миграциялык каттоого туруп, 3 айга чейин, анан кийин 3 айдын ичинде жумуштап туруп, ошонун негизинде регистрацияны 1 жылга 9 айга узарткан учур бар эле. Ошол кандай иштеп калат деген болсо, Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрү боюнча бул жерде айтылып турат, регистрацияны
Амина приложениеси аркылуу кыласыңар, бирок миграциялык учетту узартуу жанагы биз силер менен көнүп калган, азыр баарыбыз кыйналып аткан жана миграциялык картанын аркасында печать, ошону дагы параллелдик түрдө МВД аркылуу кылып коюш керек деп ошол жерде бир сыра айтылып турат. Бүгүнкү күндө маалымат кыскача ушундай мекендештер. Анан кийин сөзсүз түрдө бул азыр өйдө ылдый болот. Бир сыра жүдөбүз, бир сыра көнөбүз. Анан кийин дагы сентябрдын 1-ине жакын дагы көптөгөн суроолор жаралат. Көптөгөн суроолорду дагы биз беребиз. Ошон үчүн ушул видеонун астында сөзсүз түрдө же YouTube каналга, же Telegram каналга, башка соцсеттерден комментарийни окуй албай калабыз. YouTube каналга же Telegram каналга ушул Амина жөнүндө кандай суроолоруңар болсо бизге бериңиздер. Биз кийинки ошо мэрия кызматкерлерине толук кандуу маалыматтарды берип, суроолорду берип туруп, кайра алып туруп, силерге жакшынакай назарыңызга төкпөй, чачпай кайра айтып бергенге даярбыз. Россиянын мыйзамы өзгөрүп келатат миграция жаатында. Ошого да даяр бололу. Кудай буйрса, бул Амина приложениясы жанагы ортомчуларды жок кылат деп ишенебиз. Акча алгандарды жок кылат деп ишенебиз. Батирге койбой койгон, батирдин ээсин көз каранды болбой койгонго мүмкүнчүлүк болот деп ишенебиз. Бирок өзүнүн дагы кичинекей минустары бар экен, аны дагы эми түшүнүк менен кабыл алалы. Анан урматтуу мекендештер, кичинекей жарнама. Көп мекендештер ошо чыгып легалдашуу үчүн чек арага кирип чыгат. Көп балалуу болсоңуздар, акчаңыздар жок болсо, муктаж болсоңуздар, биштешип жаткан жаамат бар. Волгоградский проспектте 4-выходта Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Телефон номерлери болсо +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери. Сак саламат болуңуздар. Ушул Амина боюнча суроолор болсо YouTube'га жана Telegram'га суроолорду бериңиздер жана достор менен сөз бөлүшүп коюңуздар. Көрүшкөнчө. Кыргыз мекендештердики, бирок орустардын караганда бир нече жогору турган медклиника. Кыргыз диаспорасынан деген мекендештерге өзгөчө скидка жана жакшы ыңгайларды түзүп беришет. Эң негизгиси көп тармактуу дарылоо, акушер-гинеколог, терапия, кардиолог, хирург, онколог, маммолог, уролог, невролог, зуботехник, стоматолог жана бүт дарылоонууга керектүү кызматтар ушул жерде. Эң жакшы жери метро Кузьминкиден 4 мүнөттүк жолдо. Адреси болсо Зеленодольская, дом 36, корпус 2. Телефон номери болсо +7 495 021 75 75, +7 901 530 75 72. Кыргыз диаспорасында кайрылып бериңиздер, жакшы скидкаларды силерге кылып берет.